Саламатсыздарбы? Биринчи Кудай таануу сабагында эки дүйнө бириккенин, аалам пустой калып, чексиз аалам, Кудай энергиясы, ааламдык күчтөр, арба, периште, инопланетяндар жерге түшкөндүгүн кыскача айтып кеткен. Бул маалыматтын кандай чындыгы бар дегенде, арба, периште, инопланетяндар жерде экендигинин биринчи далили ата жолу. Ата жолунда ак кул, шуңкар аталган адамдарды арбай жаны кийип бата чыгарат, багыт көрсөтөт, адамдын кемчилигин, тарыхын, келечегин, керек болсо диагнозун айтат. Бул факт арбайлар бар экендигин, алар бардык нерседен кабардар экенин, керек болсо оюбузду окуп турарын далилдеп турат. Чыгарган бата чындык болгондуктан элдер ишенип, мазар кыдырып, аталардын башын көтөрдүк дешип, курмандык чалып жүрүшөт. Анткени арбайдын кереметин көз көрүнө көрүп жатышат. Экинчи факт, 1998-жылы Алай жергесинде адамзаттын теги адам ата көрүнүп, 3 периштени көрсөтүп, шарт окуган. 3 периште Зүлфия Ибраимовага жайгашып, ааламдык илим жаздырган. Үчүнчү факт, Ажыбаев Эргешбай атаны арбайлар энергия түрүндө кийип, ааламдык кабарларды жаздырган. Эргешбай ата эмне жазганын билбейт, бирок автоматикалык түрдө колу жаза берген. Мисалга, адамдын жаны болбосо дене турпат кыймылдагандай, арбай жаны кийгенде адамдын денеси аткара берет. Төртүнчү факт, инопланетяндар көз көрүнө көрүнүп, аны техника далилдеп жатат. Дүйнөнүн ар кайсы жеринен кээ бир адамдардын көзүнө инопланетяндар көрүнүп, кээ бир адамдарды инопланетяндар тарелкасы алып кетип, кайра алып келип койгондон кийин, ал адамдарда чоң өзгөрүүлөр болуп, сыйкыр керемети иштеп, биоток аркылуу адамдарды дарылап калганын интернет булактары далилдеп берип атат. Буга далил Алымбек Момбеков. Ал кишини 1988-жылы инопланетян тарелкасы алып кетип, кайра алып келип койгондон кийин сандарды жазып калган. Алымбек Момбековго берилген информацияларды Россиядагы Академия наук дагы тастыктаган. Бешинчи факт, 3 периште жаздырган ааламдык илимде арбайлардын керемети жөнүндө берилген. Арбай тирүү, сен аны көрө албайсың. Арам акыл оюңду жой албайсың. Мындайча айтканда, акылың менен ишенбейсиң деген. Андан көрө көөдөнүңдү көктөндүр, акыретте арбай адам экөөнү бөлө албайсың дейт. Мындайча айтканда, арбай менен адам биригип, тирүү арбай болуп калат. Арбайлар сыйкыр керемет күчтөр. Алар адамзатты тейлөөгө, жан салууга, ар бир адамга түз эле буйрук берүүгө укуктуу. Мындайча айтканда, арбайлар Кудай астында адамзат үчүн жоопкер. Алтынчы факт, Муса кызы Бүбү Мариям апага Жайсан ата көрүнүп, өткөн чактагы жашоолорго алып барып, башка дүйнөлөрдү көрсөтүп, Алкөл Манас китепти жаздырган. Бул менен эмне айткым келет? Ааламдык күчтөр адамдын корпусун кийип, ааламдык кызмат аткарарын, адамзатка жол көрсөтөөрүн. Демек, Кудай дагы адамдын корпусун кийип, жер жашоосун иреттеп, адамзатты оңдоого укугу бар. Мисалга, адамда аалам эмнеде турат деген кызык суроо жаралат. Аалам деген эмне? Ааламдык күчтөр кандай деген. Ааламдык илимде так берилет. Аалам жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан куралган деп. Арбак деген түшүнүк арыңды, жаныңды бак деген. Арбай деген жан дүйнөсү бай, ары бай дегенди билдирет. Арбайлар 6 катар ааламдын бийик дүйнөлөрүнөн орун алса, арбактар 2 катар дүйнөдө турат. Мисалга, динде, Куранда акыр заман келгенде өлгөндөр тирилет. Жер үстүндө бардыгы Кудай астында сурак берет деген түшүнүктү айтат. Динде арбактар тирилет деп берилген түшүнүк ааламдык илимде бул арбайлар жерге түшүп, 21-кылымда адамдын кийин сөөгү жетилгендиктен жерге түшүп, энергия катары адамга жайгашканда, ал адам тирүү арбай болуп калат деген түшүнүктү билдирет. Эмнеге биз ааламдык илимге таянып сүйлөп жатабыз дегенде, бул китеп Теңир мыйзамы, Кудайдын буйругу менен жаздырылган мыйзам. Кудайдын буйругусуз эч нерсе болбойт. Болгон диндердин доору бүттү. Дин бул эволюция. Сыйынуунун доору бүтүп, сыйкыр касиетти иштетүү доору келди деп өткөн сабакта да эскертип кеткенмин. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Швеция, Норвегия, Дания өлкөлөрүндө Куран жана башка ыйык китептерди өрттөп жатышат.
Учурда ыйык Куран, Библия жана башка китептердин энергиясы болгондуктан сыйкыры иштеген. Курандагы аяттарды, сүрөлөрдү окуганда адам оорусунан айыккан, кереметтер иштеген. Азыр диндердин доору бүткөндүктөн Кудайдын буйругу менен түшүрүлгөн ыйык китептер адамзат тарабынан көп бурмаланып келген. Ошондуктан энергиясы калбай калды. Азыр жаңы доордо Кудайдын буйругу менен ааламдык илим, мыйзам, адамзаттын жашоо жол жобосу берилген китептерде чын эле энергия бар. Бул китептин сыйкыры, керемети иштейт. Кудайдын кудурети ошол замат байкалат. Бул ааламдык илим, информациялар жазылган кут китепти кармаганда адам өзүн башкача сезет. Окуганда кадимкидей китептен энергия өтөт, адам эстейт, тазаланат. Көзү жакшы көрбөгөндөр окуганда зрениясы жакшы болуп калганын көрдүк. Көп көрүүгө койсоң, көңүлүң тынчыйт, жылуу мээрим өтөт, кадимкидей духуң көтөрүлүп калат. Башыңа жастап жатсаң, түшүңдөн туура багыт көрсөтөт. Ааламдан берилген бардык информациялар чындык. Мисалга, Куранда бир араб буквасын, тамкасын жаттасаң, сооп болот дешет. Ошол сыяктуу азыр Кудайдын буйругу менен адамзатка жаңы илим кыргыз тилинде берилип жатат. Эргешбай атанын корпусун арбайлар кийип жаздыргандай, Жан Кудай Арстан Алайдын корпусунда Теңир ата Кудай жаны кийип алган. Арстан Алай Абдылдаевдин корпусун Кудай өзүнө жарактуу болуп өзгөчө жараткан. Буга далил Жан Кудай Алайга барганда бул киши нурдан жаралыптыр, атасы жөн эле шылтоо болгон деп айтышкан. Эгер жаңы Кудайдын дене турпаты, корпусу нурдан жаралбаса, бул оттой күчтүү Кудайдын энергиясын жөнөкөй адамдын корпусу көтөрө алмак эмес. Жаңы Кудайдын клеткалары өзгөчө особый болгондуктан Кудай энергиясын сиңирип алды. Ошон үчүн жаңы Кудайдын аң сезими, ой жүгүртүүсү, духу, эрки, жоопкерчилиги, чынчылдыгы адамга окшобойт. Жаңы Кудай атайын эле ааламдан жаралып, дайындалып келгендиги жөнүндө дагы бир далил факт бар. Бул 2017-жылы Ажыбаев Эргешбай атага берилген космостон билдирүү. 17-жыл 21-май saat 12'den 49 minut ötkende kosmostan belirlen Arslan Alay yönünde ayan at kalıp ağlam milletin arulap yeldi baratat belirlen uzun ömürde köp ilgilik yaratat özgürtüp tadık barağın özgürçe yaşoy yaratat ağ emgekmeyen ömürde Arslan'ın bizden kömürde kökületip göstergen özgürtüğe al mergen atayın yeli ağlamdan arnalı yelge al kelgen jaralgan жалгыз al insan ilgilikti yaratıp alga karay baratat arılar içki dünyasın canı adamdı yaratat tak ilim verip baratat bak devlet vakit yaratat hep bayrağı süzüldü ayanda algan aksılık acılayı vergeç bay. Бул билдирүүдө Жан Кудайдын материясы, корпусу өзгөчө экендигин, атайын эле ааламдан дайындалып келгенин тастыктап жатат. Жан Кудай атайын эле ааламдан арналып элге ал келген, жаралган жалгыз ал инсан деп жатат. Кудай жалгыз болгондуктан жалгыз бир корпусту дайындап, учуру келгенде кийип алды. Бул адамды өзгөртүп тарых барагын өзгөчө жашоо жаратат. Так илим берип баратат, бак дөлөт бакыт жаратат деп берилип жатат. Бир гана бул ааламдык илим аркылуу адамзат Кудайды тааныйт. Адамзатты куткаруу үчүн дүйнөдөн бир адам чыгат. Ал адам Кудай тарабынан дайындалып, Кудай кызматын аткарат деп көптөгөн диндерде да берилген. Мисалга, исламда имам Махди чыгат деп айтылат. Христиан дининде Иисус тирилип келет, же болбосо Иисус воскресник деп белгилеп кеткен. Иудаизмде Машиях деген адам чыгат деп айтылат. Бул энергиялуу доордо пайгамбар же баатыр келип куткарбайт. Анткени бул доордо ар бир адам пайгамбарлык деңгээлге жетет. Тирүү арбай периштеге айланат. Бул деңгээлге бир гана Жан Кудай Арстан Алай жеткирет. Адамзатты туңгуюктан, эски пендечилик жалган жашоодон чыгарат. Өлүм сыноосунан өткөн мезгилден бир гана Жан Кудай куткарат. Мухаммед пайгамбардан жандардын ээси ким деп сураганда, жандар бир гана Кудайга таандык деп жооп берет. Ошол сыяктуу ааламдан берилген билдирүүлөрдө Жан Кудайды адамзаттын жаны, адамзаттын куту, пири, бышка нашы, алтын казынасы деп берилет.
Адамзат жаңы Кудайга жанын сурап келип, жаңы жан алып, жаңы доордо жашап калат.